Gulcayna Атаканова Асел үн чыгарып колун кыймылдатып жатат, бирок көзүн ача элек. Бул тууралуу Кудул Гулжайна Атаканова билдирди. Бүгүн кечки саат 7-де кишине үн чыгарып колун кыймылдатып калды, бирок көзүн ача элек. Буйруса бүгүн түнү өзүнө келет деп күтүүдөбүз. Нурлан жакшы кабарды угуп чыйрала баштады. Дагы да сиздерге жакшы кабарларды жеткирип турабыз. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Нуркулова ырчы Инстаграмда билдирүү калтырды. Кагылайын калың журт. Оорусуна башка келип өкүл кызыбыз Асел кырсыкка кабылып ооруканада оор абалда. Жаратуучудан алакан жайып, жалбарып, ырайым тилеп, дуа кылып коюңуздарды өтүнөм. Аллах эң борикер зат. Ошондой эле өкүл атасы Урмат Уйсанов өзүнүн Инстаграм баракчасында билдирүү калтырды. Кагылайын калың журт. Оорусуна башка келип өкүл кызыбыз Асел кырсыкка кабылып ооруканада жаратуучудан жалбарып, ырайым тилеп, дуа кылып коюңуздарды өтүнөм. Аллах эң борикер зат. Айнура Салахадинова өзүнүн Инстаграм баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Алтыным, Аселкоу, жаша, тезирээк үй бүлөңгө, жакындарыңа, ширин кызыңдын жанына кел. Аллахым сага ден соолук берсин. Сени жакшы көрөбүз деп калтырды. Ошондой эле Нурзат Токтосунов өзүнүн Инстаграм баракчасына билдирүү калтырды. Кырсык каш кабактын ортосунда. Ар бириңерди Аллах колдосун. Кудрет Тайчебаров. Асел ойгон. Нурлан экөөңөрдүн ыр диалогуңар бүтө элек. Асел жаша. Асел НБТда алып баруучу болуп иштей баштаганда Нурландын биринчи Асел менен таанышкан элем. Жерде шакам экенсиз деп бир тууган экесине мамиле кылып, кээде тамашалап, Кудрет байке, мага баланча тийишип атат, урушуп коюңузчу деп калчу эле. Кийин чыгармачылык Нурлан менен тааныштырып, экөө кыз жигит экенин билгем. Ортодо тааныша кетишкенде кыйналып жүргөм. Көп адам маани бербейт, бирок экөөнүн ырлары сүйүүдөгү диалог экенин байкасаңар болот. Ал нерсени мен Шүмшик экөөнө билгизбей жаза берчүмүн. Мисалы, Таттуу махабатым деген ыр Аселге арналганын, Асел бал таттуу экенин байкаган адамдар түшүнөт. Башканы жаным дебе деген Аселдин ыры Нурлан экөө таарынышып жүргөндө жазылган. Асел Кудрет байке, мага темасы жакпай атат десе болбой, хит болот. Ырдай бер деп кыйналып эле ырдатып салгам. Анын жаңы ыры чыкса баары бир Нурлан угуп көрөт да, башканы жаным дебе деп мага айтып атат деп ойлонот деген максат бар эле. Ушундай ой менен Аселдин эркелет, телефон, жаныңда болсом дейм, самап келем деген жана башка бүт мен жазган ырлары Нурландын сүйүүрүнүнө шек санатпай турган мааниде жазылган. Кимге кызык болсо ырларды угуп көрсөңөр болот. Нурлан карындаш, жүрөгүм, түнкү махабат, бакыт издедик, жүрөк эси, таттуу махабатым деген ырларды ырдап чыкканда Асел мага арнап чыкты деп кабыл алып, Нурланды аны сүйүүнө ынанчы. Экөөнү жараштырган ыр казактардын заказы болду. Казактар бир кино тартып, аны ал кино кыргыз рыногуна да акча тапсын деген саундтрегин кыргыздын Инстаграмда подписчиги эң көп ырчылардан ырдатпай болушат. Алар Асел менен Нурлан болуп чыгат. Экөө таарынышып сүйлөшпөй жүрүшкөн. Ашык болуу деген ырдын клибин көрсөңөр, экөө бир кадрда кыз жигиттин образына тартылбай коюшкан. Казакча вариантын кадимки Ринат Заитов жазган экен. Мен кыргызча вариантын Асел менен Нурланга тууралап такыр башка мааниге буруп салган элем. Ошол ыр чыккандан кийин экөө табышты. Таарыныштар жазылып, үйлөнүштү. Ошондон бери Аселге ыр жазбай деле калдым. Карындашым өз ордун тапты, эми күйөөсү ойлонсун, анын чыгармачылыгын деген ой болду окшойт. Балким Асел мыкты ырчы эместир. Балким эң мыкты жубай эместир. Балким ал кыйын блогер эместир. Бирок эң башкысы Асел жакшы адам. Бирөөгө каттуу айта албай, өзү кыйналып жүрө берет. Бирөөнүн кайгысына когулуп, өзү кошо страдайт этип алган борикер асаңкайгы адам. Аселдин бир адам экенин далилдеген окуяны айтып берейин. Мен автокырсыкка кабылып моралдык жактан да, материалдык жактан да өтө кыйналып калдым. Бир күн Асел чалып калды. Кудрет байке, каяктасыз? Сизге жолугуп кетейин дедим эле деди. Келип бир белек салчу кагаз баштыкка белек менен кошо конверт берди. Кудрет байке, вы всю жизнь мне помогали, но когда сиз кыйналганда мен жардам бере албай атканыма кыйналып кетип атам. Азыраак болсо да кабыл алып коюңузчу дейт. Аселе, мен кыз баладан жардам ала албайм. Мен анчалык кыйналган жокмун. Финансовые проблемы, это расходы. Башкысы мен аман калдым дедим. Мен сиздин карындашыңызмын го. Сиз мени колдогондо мен отказ кылбай, анан мен сизге ответ кылсам ушинтип коесузбу деп болбой конвертти берип кетти. Бул сумма өтө аз, чын айтам.
Кудай турат, эгер колуман канчалык жардам келсе баарын бермекмин деп Аддуш айтып кетти. Асел кеткенден кийин ичин ачсам $500 экен. $500 кирешеси жок, бойдок кыз үчүн өтө көп болчу. Ал кезде Инстаграмдан акча тапмай жок, тойлорго чыкмай жок эле. Көзүмө жаш тегеренип, бир чети ыраазы болуп, бир чети ачуум келип, ыраазы болгонум ошол акчага Асел акыркы үлгүдө телефон алып алса болот эле. Телефону жөнөкөйрөөк эле. Ачуум келген ушул кыз баланын колдоосуна муктаж болуп калганын. Андан катуу тийгени өмүрүмдө канча адамга пайдам тийсе да, ушул тырнактай кызчалык жүрөк ыраазы боло тургандай ответке кыла алышпаганы болду. Себеби Асел колунда болгон капиталынын баарын берип атканы, бир бөйрөгүн берип ийгендей эле сезим калтырды. Эми ушул жүрөгү тоодой карындашымын кырсыкка кабылып, эки дүйнө ортосунда турганын угуп, көзгө жаш тегеренип, жардам бере албашым көзүм тетип турганын чыгып, Аселдин учурда тагдырын акча чечпейт, Аллах чече турган болуп жатат. Урматтуу достор, сиздерден бир сураныч. Намаз окуп дуа кыларда менин бир өтүнүчүмдү эстеп, Асел айып кетишин жараткандан сурап, бата кылып коюңуздарчы. Жамаат менен тиленген баталар, Кудай колунда жүргөн адамдардын батасы кабыл болоруна ишенем. Асел, сен жашашың керек. Дария үчүн жаша. Нурлан армандуу урууларды ырдап калбаш үчүн жаша. Апаң үчүн, бир тууганың үчүн жаша. Канчалык каттуу айтса деле, Кудурет байкең сени жакшы көрөт. Нурлан экөөңөрдүн ыр түрүндөгү диалогуңар бүтө элек. Кудурет Тайчабаров. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.